тоолорго келгенде ишенесизби, мен ушуну уялбай эле айтайын мындай. Үнүмдү катуу чыгарып, кыйкырып, бакырып тоолор менен учурашам. Атамды сагынганымды сезип атам. Түшүнүп атам. Демек, мүмкүнчүлүгүңүз болсо азыр атаңызга эркелеме экенсиз сөзсүз. Сөзсүз. Ошол чындыктын ичинен сен чындыкты таап чыгышың керек да. Жолдошум мыкты болгондуктан дагы менин жумушумду түшүнүп, мага колдоо көрсөтүп, мен бактылуумун. Мен өзүмдү бактылуу сезем. Мыйзам моундай болуп турса мен башкача чечим чыгара албайт экенмин. Судья эч кимге отчет бербейт. Отчет бербейт мыйзам боюнча. Нурул Жакыповна, кайсыл жердин кулуну болосуз, кайсыл жерде төрөлдүңүз эле? Мен Ош облусунун Кара Суу районуна караштуу 30 айылында 1973 жылы 22 апрелде төрөлгөмүн. Мен 1980 жылы ошол 30 айылындагы Надежда Константиновна Крупская атындагы орто мектептин 1-классына бардым. Мектепте биринчи барганда эле мен эсимде ошол алипеден баштайсың да сабактычы. Анан ошол алипеде ошол Владимир Ульянов жөнүндө бир текст дагы эле эсимде. Ленин тууралуу текст болчу биздин убактачы. Анан ошол текстте жазылган жери бар да. Владимир Ильич Ленин ушундай жакшы окуган, мектепти алтын медальга бүтүргөн деген текст бар эле. Ошол эсимде катуу калган экен. Анан ошол өзүмдөн 1-класстан баштап эле биздин мектеп 3 тилде окутулчу. 3 тилдүү мектеп болчу. Орус, кыргыз жана өзбек тилинде. Анан мен ошо мектепке баргандан баштап эле жакшы окудум. Мектепте окуп жүргөндө ошол кичинемен баштап эле коомдук иштерге абдан активдүү катыштым. Ошол эле дружина советинин председатели, комсомолдук уюмдун секретары, ошол комсомолго эрте өттүм, пионерге да эрте өттүм. Анан коомдук иштерге абдан активдүү катышып, ушул эл аралык бүткүл союздук чоң форумдарда, съездерде көп катыштым. Делегат болдум. Акыркы жолу ошол 1990 жылы апрель айындагы ВЛКСМдин 21-съездине делегат болуп барып, ал жерден ушул доклад менен чыкканмын. Өтө активдүү болгон экенсиз да? Активдүү болдум. Ошон менен бирге эле сабагымды абдан жакшы окуп, көп олимпиадалардын жеңүүчүсү болдум. Ошол эле орус тили адабияты, кыргыз тили адабияты, тарых, физика жана укуктануу сабагы боюнча. Укуктануу сабагы боюнча 10-класста окуп жүргөндө ошол республикалык олимпиададан келип, 1-орунду алып, 1990 жылы мектепти алтын медальга бүтүп, анан ошол республикалык олимпиаданын жеңүүчүсү катары кирүү экзамендерсиз Кыргыз мамлекеттик университетинин юридикалык факультетине өткөмүн. Кичинекейиңизден эле демек адилеттүүлүктү каалаган адам белеңиз? Сот болуп калганыма себепкер көбүнчө атам болду десем жаңылышпайт. Анткени мен ошол учурдан пайдаланып айтып кетейин. Жанагы мектепте окуп жүргөндө кичинекей кезимде китепке абдан кызыгуум иш болчу да. Андан кийин ошол китепти окуганга мен аябай ошол убакытты тапсам экен деп ушул Кудайдан тилинчүлүм да. Анан кыз балага тиешелүү үйдө жана жумуштар көп да. Үй тиричилиги көп. Үй тиричилигине байланыштуу. Анан апакем тигини жаса, буну жаса дейт. Анан убакыт жана китеп окуганга азыраак болуп калат. Анан биздин атам менен апам өзү жанагы профессиясы боюнча бири зоотехник, бири ветврач болгон үчүн үйдө дайым мал кармачыбыз. Мал, кой, айылда чоңойгонбуз да. Анан ошондо ошол китеп окуш үчүн мен мал бакканы, ошол кой кайтарганы талаага чыгып кетет элем. Ошондо бир 2-3 класстагы кыз болчумун. Бир торбомдо ошол китеп, бир эмеде тамак ашын салып алып, анан ошо 7-8 китепти ошол кой бакканча бир күндө барып окуп келчү элем. Андан кийин ошол кичинемде ошол көп китеп окуп эле эметкениме, анан атам көбүнчө мага болушчу да, апамычы. Буну көп жумшаба, китеп окуй берсин, тийишпе деп эле атам көп эмете берчү да, мындай мага болуша берчү. Анан китеп окуганыма ошо атам көп аябай мындай мага таасир берди. Андан сырткары атакем ошол кичинемен эле эмнегедир менин кызым сот болот, менин кызым сот болот дей берчү. Анан ошол атанын дагы айткан сөзү бир неметет окшойт. Ишке ашабы бир Кудайым дагы ушул бир эме кылабы билбейм. Ошол атамдын сөзү дагы мага көп таасир берип,
ошол негизи эле юридикалык факультетке тапшырып судья болуп калышыма, анан өзүмдүн табиятыма адилеттүүлүктү жакшы көрүшүм дагы ошол судья болуп калууга түрткү болду. Мен бул суроо адилеттүүсүз деп бекеринен суроо берген жокмун. Себеби мынакей өзүңүз айтып атасыз, мен мектепте аябай активдүү кыздардын алдыңкы катарында болчумун депчи. Биздин союз учурунда активдүүлүк деген бул эмнени түшүндүрөт? Бул сөзсүз түрдө адилеттүүлүктү түшүндүрөт да. Мен үчүн баягы мектепте жакшы окуп, ошол менен катарда коомдук иштерде жакшы аткарган адамдардын баары чындыгында чынчыл болгон. Сизде ошол сапат калыптыр да. Буну менен бир катарда эле албетте университетке келип окудуңуз. Мынакей юридикалык факультетте окуп жүрдүңүз. Студенттик мезгилдерге токтолуп өтсөк да. Эң бир сонун мезгил бул студенттик мезгил экен. 1990 жылы ошол юридикалык факультетке тапшырып, 1995 жылы бул университетте бүтүрдүм артыкчылык диплом менен. Ошол студент кезимде аябай ошол сонун адамдар менен, азыр ошол менин курсташтарым ар областта бар да. Ошол эле арасынан юридикалык илимдер докторлору чыкты, прокурорлор, судьялар, тергөөчүлөр, бизнесмендер, ушундай бир сонун адамдар чыкты да, ошол курсташтарым ичинен дагычы. Мен сыймыктана турган классташтарым болобу, курсташтарым болобу, мыкты адамдар чыкты. Бардыгы ушундай өзүнүн кесибинин мыктысы десем жаңылышпайм. Анан биздин окуп жүргөн мезгилде, мен студент кезимде көбүнчө ошол анда дагы университетте дагы ошол коомдук иштерге активдүү катышып жүрдүм. Деканатта ошол кандайдыр бир иш чара болуп калабы, кандайдыр бир семинарлар болобу, илимий практикалык бир жана конференциялар болобу, ошолордун баардыгына активдүү катышып, өзүмдүн докладтарым менен чыгып жүрдүм. Мен окуткан ушундай бир сонун мугалимдерим эсимде бар. Чарчаганыңызда, азыр балалык тест деп атабыз, мен көзүңүздөн байкап атам, ушунча бөлөкчө баягы касиет менен айтып берип атасыз да. Бирөөгө эркелегиңиз келеби, мындай бирөөгө эркелеп, ошо азыр мындай сөзүңүздө угулуп атат, мага бир мындай ноталар чыгып атат, ошо эркелейип, мындай эстегенде мындай бөлөкчө сезим менен айтып атасыз. Өзү негизи кичинемен атама жакын чоңойдум. Эмнегедир атам менен көп сырдашчумун, атам менен көп сүйлөшчүмүн. Албетте апам менен дагы көп эметчүмүн, бирок кичинемде эмнегедир атама көбүрөөк жакын болуп чоңойдум да. Анан апакем дагы абдан мээримдүү, абдан ушундай назик, ушундай бир сонун акылдуу аял да. Анан көбүнчө ошо мен атама жакын болгонго, апам дагы мындай тоскоолдук кылган жок да. Атам кичинемде эле ошол эркелетип мени өзү канаттуулар фабрикасында көп жыл иштеди, жетекчилик кызматта. Анан өзүнүн ошо кызматтык машинасына бир жакка барып калганда мени алып алчу, мен тоскоолдук кылчу эмесмин. Алып алып, эсимде билесизби, ошол Совет абадка мурун жөн эле өтчүбүз, граница болчу да. Ошол Совет абадта абдан сонун паркы бар эле. Ошол кичинемде ошол эсимде калыптыр. Ошол мектепке чейин болду бул мезгилде. Анан ошол паркка барып, атам мени анан ойнотчу да. Анан ошондо бир эркелеп, жана мороженое алып берсе, аны жеп, өзүнчө балалыктын эң бир сонун мезгили болуптур. Таттуу мезгили. Эгерде ошол мезгилди азыр кайтарууга мүмкүнчүлүк болсо, мен эч нерсемди аямак эмесмин. Эч нерсемди аямак эмесмин. Ал мезгил мен жашоомдогу эң бактылуу атамды сагынганымды сезип атам. Түшүнүп атам. Демек, мүмкүнчүлүгүңүз болсо азыр атаңызга эркелемек экенсиз, сөзсүз. Сөзсүз. Бирок жаткан жери жайлуу болсун, арбак сезетти. Көп учурларда азыр деле мен ойлойм, сиз баягы жумушуңуздан чарчап келгенде же кандайдыр бир чечиле турган, акылдаша турган адам менен сүйлөшкүңүз келсе, сөзсүз түрдө эле атаңызга азыр деле кайрылып турсаңыз керек. Ооба. Мен жетекчи болгон мезгилде атамын көп сөздөрү мени алдыга жиреди. Атам мен жашымда өтүп кетти, албетте. 20-21 жашымда өтүп кетти. Атам жаш эле кетти, 55-ке чыга электечи. Анан атам көп айтчу эле да, жакшы жетекчи өзү жөнүндө ойлонбойт, ал кол алдындагы иштеген адамдар жөнүндө ойлонот. Анан
жаныңдағы адам дайым тоқ болсын, жаныңда ертіп жүрген адам. Жақсы жетекші көп майдачыл болбойт. Мындай кеңири масштабны ойлонуш керек. Жақсы жетекчи ушундай бир кол алдындагыларга өтө аяр мамиле кылыш керек. Өтө ошолор менен мындай бир ошонун проблемасын кошо сезиш керек деп көп айтчу да. Атамын ошондогу сөздөрү менин кулагыма кирип чыкпайт. Жетекчилик кызматта иштеп, атам ушул шофёрлоруна чейин ушунчалык аздиктейт эле да. Эсимде үйгө мисалы бир кандайдыр бир нерсе алып келип калса, ошол эле мисалы мөмөчөмө алып келип калса, ошонун жарымын сөзсүз шофёруна бөлүп берчү да, ошол эсимде. Эт алып келип калса дагы шофёруна жарымын берчү да, балдарыңа алып барып бер депчи. Анан азыр деле ошол атам колунда иштеген көп кызматкерлер ушул Жакып Бакирович бизди ушунчалык аталык мээрим менен бизди жакшы караган деп айтып калат да. Анан атамдын сөздөрүн көп эстейм. Азыр ошол айылда, 30 айылында атамдын атында ошол атам иштеп жүргөн чоң көчө атам атында, Бакиров Жакып атында көчө коюлду. Мен ошол атамдын кызы болгонума сыймыктанам. Буюрса ошол атамдын атын дайым таттыктуу алып жүргөнгө өмүр бою жанагы аракетимди кылам. Анткени эркек бала болобу, кыз бала болобу ага мындай бир кандайдыр байланыштуу болбойт. Атанын таттыктуу кызы болуш, атанын таттыктуу уулу болуш бул эң бир үчүн ыйык нерсе деп ойлойм. Ушул мынакей бүгүнкү күндө азыр сиздин 2 уул, 1 кызыңыз бар. Өзүңүз айттыңыз, үйлөнүп, мынакей келиндин колунан чай ичип, мынакей Кудайга шүгүр, жакшылыктарды көрүп келатасыздар да. Бул суроону берип атканым, сиз дагы мынакей атаңыздан алган тарбияны, атаңыздан көргөн жакшылыктарды балдарыңыздарга, келиндериңиздерге айтып, муундан мунга өткөрүүгө аракет кылып атасызбы? Туура. Эң туура суроо болду. Мындайда бизде жазылган, анан жазылбаган мыйзамдар бар да, жашоодочу. Жазылган мыйзамдар бул эми конституциядан баштап, конституциялык мыйзамдар, кодекстер, ушул сыяктуулар. Анан жазылбаган мыйзамдар бул ар бир адамдын үй бүлөсүнүн өзүнүн жазылбаган мыйзамы болот. Ошол өзөгүн түзөт да? Өзөгүн түзөт. Жазылбаган мыйзам эң күчтүү болот. Жазылбаган мыйзам эң таасирдүү, мазмундуу, маанилүү болот. Анткени ар бир үй бүлө ошол өзүнүн мыйзамын сактап, кылымдар бою укумдан тукумга, атадан балага өзүнүн салт санаасын, үрп адатын өткөрүп келатат. Ошол сыяктуу эле биздин үй бүлөбүздө дагы жанагы уяда эмнени көрсө, учканда ошону алат демекчи. Мен ошол өзүмдүн үй бүлөмдө кандай тарбиялансам, өзүмдүн үй бүлөмдө кандай бир жакшы нерселерди көрсөм, ошону өзүмдүн үй бүлөмө алып, ошону мындай кеңейтип, ошону дагы бир жакшы варианттарын дагы таркатууну алдыма максат кылып койгонмун. Кудайга шүгүр, өзүңүз белгилегендей 2 уул, 1 кызым бар, 2 келиндүү болдум. Келиндерим абдан жакшы, ушул учурдан пайдаланып айтып кетейин. Бири Көл тараптан алдым, бир келинимди Токтогулдан алдым. Кудайга 1000 мертебе шүгүр келтирем. Келиндерим абдан акылдуу, ыймандуу. Эч качан бизде Кудай буйрса, ушул өмүр өткөнчө ошол мамилени сактайм дейм. Анткени менин кайненем дагы ошол эрте өтүп кетти, 65-инде. Кайненем экөөбүз бирге ушул 25 жылдай бирге мындай кайнене келин болдук. Менин кайненем экөөбүз бир да жолу кайнене келин катары жаман көз караш менен карашкан жокпуз. Ошол нерсени мен азыр ошол өзүмдүн үй бүлөмдө, кайын журтумда көргөн жакшы сапаттарды мен ошол азыр өзүмдүн үй бүлөмө да колдонуп, азыр ошол келиндерим менен башынан эле айттым, балдарым, кыздарым, мен менен кайненем экөөбүздүн мамилебиз кандай болсо, силер менен ошондой мамилени кармайбыз. Бири-бирибизге болгон урмат, сый гана болсун. Силер бизди, ата-энени кандай сыйласаңар, силер дагы кийин балдарыңардан ошондой сыйды көрөсүңөр деген таризде мен ошондой мамиледе азыр жакшынакай болуп, эри шаркак болуп, 2 келиним менен бирге жашап келатабыз. Эң жакшы. Апам жөнүндө мен эстегеним эле ушул билем да, кичинебизден эле. Эртең мененки 5-те туруп, түнкү саат 12-де жатчу. Өзү кесиби боюнча ветврач болчу деп эдимби. Анан азыр деле бар, апам мына 75-ке чыкты.
апам ушунчалык эмгекчилдигине мен дагы деле таң калам. Мына азыр 75ке чыктым деп деле отурбайт да, ушу жашында ушу эртең менен 5те туруп, түнкү саат 12де жатчу. Ушул апамын жумушу эртең менен 5те башталчу да. Ушул короодон баштап, мал салды карап, тиги атамы жумушка жөнөтүп, бизди карап, анан жумушуна кетип, анан келип, тынч эмес да бул аялчы. Анан өзү дагы колунан дагы бир көөрү төгүлгөн ууз аял, шырдактарды да жасайт эле, туштук сайчу, тиги бирдемелерди токуп, бирдемелерди тигип, эми жаны тынч эмес да. Азыр деле ошондой. Азыр деле бизден 1 сом албайт. Керек болсо бизге берет. Мал салды, койпой, союш болсо жөнөтүп алып келет. Ушунчалык өзүн бир эметкен аял да, мындай самостоятельный мындай аял да. Себеби апам азыр деле ошол кичине бир 5-10 кою бар короодо. Ошолорду карайт, абдан гүлдөрдү өстүрөт укмуш. Ушундай бир аракетчил аял да. Эч качан мындай бир отуруп эс алганын көргөн эмесмин. Жолдошуңуз жөнүндө кыскача маалымат берип койсоңуз. Себеби өтө маанилүү мамлекеттик кызматтарда көп жылдардан бери аркалап келесиз да. Бул акыркы эле жогорку соттун төрайымынан башка буга чейинки да көптөгөн. Жолдошуңуз кандай кабыл алат? Жолдошум жөнөкөй кыргыздын жигити, мамлекеттик кызматта иштеген жок. Ал киши өзүнүн жанагы бизнеси менен, кичинекей өзүнүн мындай жакшы көргөн ишкерлик менен алектенип эле жүрдү. Ошол Россияда көп жыл иштеди. Россияда жаңы ошол иштеп жатышкан мезгилде ошол 92-жылдан баштап иштеген. Өзү абдан эмгекчил, абдан ушунчалык жөнөкөй, ушунчалык кичипейил, жулунбаган, мындай бир арамдыгы жок, ушундай мыкты жигит. Ошол жолдошум мыкты болгондуктан дагы менин жумушумду түшүнүп, мага колдоо көрсөтүп, мага дайым ошол мен оорумду колдон, жеңилимди жеңден алып, өйдө болсом өбөк болуп, ылдый болсом жөлөк болуп, мага колдоо көрсөтүп келатат. Ошол жолдошума мен ушул учурдан пайдаланып, терең ыраазычылык билдиремин. Кудайым буйрса, ошол экөөбүз тең арып дегендей, балдардын жакшылыгын бирге көрөлү. Рахмат. Тилегиңиздерге жетсиңиздер. Рахмат. Нургүл Жакыповна, жаратылышты жакшы көрөт окшойсуз. Абдан айрыкча биздин кыргыз жерибиздей сулуу, жаратылышы кооз, тоолору бийик, арчалары жап-жашыл мамлекеттер жок эсе, эң бир кооз, эң бир курорт сымалдуу бизге рух берип турган ошол жаратылыштын койнунда болгон кезекти жакшы көрөм. Мынакей, сиздин жумуштан кээ бирде чарчап, эс алгыңыз келгенде, ушу тоо койнуна келип, ушу жаратылышка келип, ойлонсоңуз керек да. Ойлонсоңуз, эмнени ойлонсоңуз, жаратылыш сизге кандай дем жана күч берет? Негизи айтат го, тоолордон сулуу тоолор гана болот депчи. Мен ушул жаратылыш койнунда болуу менен бирге жаратылыш менен кадимкидей сүйлөшүп, кадимкидей дем алам. Кадимкидей мен мисалы чарчап, аябай ушунчалык мындай кандай десем, биздин ишибиз оор да, өзүңүз билесиз да. Жумуштан чарчап, же кандайдыр бир башка бир капа болуп турганда, ошол тоолорго келгенде ишенесизби? Мен ушуну уялбай эле айтайын, мындай үнүмдү катуу чыгарып, кыйкырып, бакырып тоолор менен учурашам. Эң жакшы. Тоолор менен учурашам. Анан суунун агымында туруп, ушул суунун агымынын музыкасын уккандан рахат алам. Анткени ал болгон терс энергиянын баарын агызып кетет да. Анан көп нерсе жөнүндө ойлоном. Тоо койнунда жүргөндө негизи бийиктикке жакшы эле чыгам, негизичи өзүм жакшы көрөм. Бирок эми спортсмен болбогондон кийин албетте мындай эс алып чыгам. Анан биздин эми ушул Бишкектин эле тегерек четинде эле тоолор башталат эмеспи? Анан ушул биз азыр мына көрүп тургандай, ушу мына айланабызды бүт тоолор курчап турат да. Анан тоолор менен мындай бир сүйлөшкөндө ушул сырдашат экенсиз. Сырдашам да, кадимкидейчи, кадимкидей сырдашам. Анан
тоолордун өзү биздин ыйыктыгы бир өзүнчө бир башкача бир мындай адамга бир дем күч берет, анан бир өзүнчө сүрү бар да. Анан мен тоолорго келгенде ушул бүт ички өзүмдүн бир тилегимди, ички сезимимди, ички бир туюмумду, өзүмчө бир ой жүгүртүүлөрдү, өзүнчө бир кандайдыр бир жакшы максат тилектерди ушундай ойлонуп, анан көп мындай пландарды, жакшы пландарды түзүп, ушул мамлекеттин алдыга жылышын, биздеги ушул эң биринчи тынчтык, ошолундай бир ынтымактуулук, стабилдүүлүк жөнүндө ойлонуу менен бирге өзүмдүн мындай энелик өзүм мен жанагы азыр мына келин, эки келиним бар, уулдарым бар, кызым бар дегендейчи, ошолордун тагдыры жөнүндө ойлонууга, негизи эле ошол көп жакшы нерселерди ойлонууга мага ушу жаратылыш жардам берет. Өзүңүз сөзүңүздө айтып өттүңүз, баягы музыка депчи, ушу жаратылышта тоо арасында ушу аккан суулардын музыкасы бар деп. Сиздин табитиңизге жаккан музыка жөнүндө билгибиз келет да. Негизи кандай музыка болсо, соттор музыка угабы өзү? Таң калыштуусу, негизи менин кесибиме жараша кээ бирлер ойлонушу мүмкүн да. Булар бир гана мыйзамды гана окуп, мыйзамды гана билет го, ошого өзүнө жарашыктуу гана, өзүнө тиешелүү гана адабият окуп, өзүнүн жумушуна тиешелүү гана нерсе менен мындай алектенет депчи. Бирок мен башкалар жөнүндө дагы айта албайм, бирок өзүм жөнүндө айта турган болсом, мен негизи абдан мындай аял кишиге, ошонун ичинде жөн гана инсан катары өзүмдүн жакшы көргөн хоббим бар, өзүмдүн жакшы көргөн жасай тургандай өзүмчө жумуштан сырткары болгондо өзүм мындай шугулдана турган өзүмдүн бир мындай иштерим бар десем жаңылышпайм да. Мисалы ошол эле музыка жөнүндө биздин кыргыз элинин ушунчалык бир түгөнгүс кылымдар бою кала турган бир сонун обондуу ырлар бар да. Мен өзүм ошол кичинемен баштап кулагыма сиңип калган, угуп жүрүп ошолордун ыры менен чоңойгон биздин обончуларды айтсам, мисалы ошол эле эң сап башында албетте Рыспай Абдыкадыровду айтсам жаңылышпайм. Ошол эле Асанкалы Керимбаев, Түгөлбай Казаков да, мисалы. Ошолордун ырларын угуп отурсаң, булардын сөзү менен обону ушунчалык бири-бирине айкалышып турат. Ошол сөздөн, ошол обондон бир адам кайра жаралгандай бир сезимде болосуң да. Ар бир сөзүндө бир өзүнчө бир мазмуну, маанилүүлүгү жагынан бир башкача. Ал ырлар түбөлүктүү ырлар да. Алар эч качан өлбөйт, алар эч качан өчпөйт. Алар дайым ушул кыргыз эли кылымдар бою жашаса ошончо жашай турган ырлар деп айтсам жаңылышпайм да. Мен ушул кыргыз ырларын, ондуу ырларын, аккордеондо ырдалган ырларын угуп, накта ушул кийинки чыгып келе жаткандагы жакшы оюнчуларыбыз бар. Кийинки мисалы муундагы ошол эле Бекборбиев, Сыймык Бейшекеев, Гүлжигит Сатыбеков сыяктуу өздөрү дагы ырларын чыгарып, өздөрү ырдап келе жатышпайбы? Ошого окшогон оюнчуларыбыздын дагы жакшы ырлары болсо угамын. Андан сырткары биздин өзүбүздүн боордош казак элинин ырларын жакшы көрөм, өзбек элинин ырларын жакшы көрөм. Аларда дагы ушундай бир сонун бир уга турган лирикалыктагы, эстрадалыктагы жанрдагы сонун ырлар бар. Ошолорду да угуп, мен бир каниет алам. Өзүңүз ырдайсызбы Нургүл Жакыповна? Мисалы отуруштар болуп калат, шерине деген бар, туугандар чогулуп калган жерлерде мындай созолонтуп ырдап коесузбу? Үнүм бар же жок деп айта албайм. Ал эми жанагы ырды мындай да, кээ бирөөлөр атайын сахна үчүн ырдайт, профессионал ырчылар, алар ошол элге чыгып ырдайт. Анан профессионал эмес, өзү үчүн, өзүнүн мындай бир ден соолугу үчүн, өзүнүн настроениясын көтөрүү үчүн ырдайт. Мен мисалы көпчүлүктө эми шеринелерде мындай ырдайм деп айта албайм, анткени жакшы ырдайм деп мактана албайм. Бирок өзүм үчүн кээде мындай бир анча мынча кыңкылдап ырдап койгон жайым бар. Соттор деле адам деген сөз да, бул сиздерде деле жүрөк бар деген.
бир суроо. Эгерде сизде бир мүмкүнчүлүк болсо, бирөөгө кат менен кайрылып, же болбосо бирөөгө орус тили менен айтканда открытка жазып, эмне каалоо тилек жазат элең десе, кимге жазат элеңиз каалоо тилекти, эмне каалоо тилек жазат элеңиз, ошол катта эмне деп жазат элеңиз? Мен эми мындай да, биз эми баарыбыз эле жанагы биздин кыргыз болуп жаралгандан кийин өзүбүздүн динибиз бар, дилибиз бар, тилибиз бар, мамлекетибиз бар, туурабы? Анан мен ушул жаратканыма жазат болчумун. Жаратканымдан ошол эң биринчи албетте менин азыркы учурда эң ушундай актуалдуу болуп турган бул албетте бүтүндөй жер жүзүнө тынчтыкты сурамакмын. Анткени тынчтык болгон жерде гана энелердин ые жок, балдардын ыйлаган үнү жок жерде өнүгүү өсүү болот. Ошол ынтымак бар жерде бардык жакшылыктар болот. Адам баласына тиешелүү бардык нерсе менен шугулдана алат. Өнүгүү өсүү болот. Ошонун ичинде кыргыз элине дагы эң биринчи ушул өнүгүү өсүүнү, ынтымакты, тынчтыкты, стабилдүүлүктү, бир өнүгүп өсүүнү каалайт элем. Ошону суранат элем. Ден соолукту суранат элем. Биздин башыбызда мына 3 жылга тете жанагы коронавирус деген бир оору келип бүт дүйнө жүзү кандай гана кыйналдык. Ошондой оору сыркоодон сакта деп суранат элем. Бөөдө кырсыктан сакта дейт элем. Кур жалаадан сакта дейт элем. Негизи эле жаман нерселерден адамзатын сактап бер деп гана суранат элем. Эне катары эмнени суранат элеңиз? Эне катары албетте негизи эле мындай экен да, аял адам жетекчи болсоң, жетекчилик гана эмес, мындай. Мен ушуну байкадым да, акыркы жылдары өзүмдүн мындай чоң масштабтагы жетекчи болдум да эми. 3-чү бийлик бутагында турдум. Азыр эми ошол төраганын орун басары болуп дайындалдым. Ошол убакта мен аял катары энелик инстинктим көбүрөөк иштеди да. Аны мен сизге түшүндүрүп берейин. Мисалы, мен деле балдарым бар да, өзүмдүн балдарым бар. Анан өзүмдүн балдарыман сырткары ошол коллективдеги балдары, ошол 5000ге жакын чукул жанагы кызматкерлер иштейт сот системасында. Ошонун ичинде 503 504 сот болсо, калганы ошол аппарат кызматкерлери, сот аткаруучулар, сот приставтар, негизи эле ошол канцеляриядагы иштеген аппарат кызматкерлери болуп 5000ге чукул болот. Ошолордун бардыгына эле өзүмдү энеси катары сездим да. Себеби мен аларга жоопкерчиликтүү болгондон кийин алардын проблемасын, алардын маселесин чечүү менин мойнумда тургандыктан мен эң биринчи катары ушулардын энеси катары карадым да, ушулардычы. Ушулардын бир коллективде ынтымак болсо экен, мындай бир проблема болсо дагы ошол жакшы жагынан чечилсе экен, бирөө бир адилетсиз наказание албаса экен, бирөөсү бир ушул жакшы жетишкендикке жетишсе экен, ушул бир өзүнүн бир жакшы жагын көрсөтсө экен деген эле тилек болуп эле ушул көбүрөөк жетекчилик менен бирге энелик инстинкттеги сезимдер күчтүүлүк кылды туруп алды да. Мен ошол эне катары ушул бардык балдарга, дүйнө жүзүндөгү бардык балдарга, айрыкча жаштарга, өсүп келе жаткан жаштарга алдыга койгон максат тилектерине жетишине, ошол максат тилектерге жетүү үчүн аракет менен, эмгек менен, бир жакшы иштер менен жетишине каалап кетет элем. Бул соттун иши абдан татаал, абдан оор. Канча тарап болсо, ошончо тараптын өзүнүн чындыгы бар да. Ошол чындыктын ичинен сен чындыкты таап чыгышың керек да. Туура, рахмат. Нургүл Жакыповна, ушу сот системасында иштеш үчүн, башкача айтканда сот болуш үчүн адамдын мүнөзү кандай болуш керек?
Бул сот болуш үчүн негизи адам абдан маданияттуу болуш керек. Абдан билимдүү болуш керек. Тажрыйбасы мол болуш керек. Чечкиндүү болуш керек. Адилеттүү болуш керек. Ак ниет болуш керек. Мындай өзүнүн принциби болуш керек. Кынтыксыз болуш керек. Көптөгөн мындай касиеттерге ээ болуш керек да. Анан бизде мыйзам боюнча соттордун өзүнүн бир сот болуп калыптанып, өзүнүн тажрыйбасын топтоп, мындай адамдын тагдырын чечүүгө ушундай бир уруксат алгандан кийин ошол нерсеге өтө бир астыйдил болуш керек да, өтө. Анткени адамдын тагдырын чечүү бул өтө оор нерсе. Өтө оор нерсе. Бул чоң жүк, чоң жоопкерчилик. Анткени сот болуп ошол адамдын тагдырын чечип атканда, сен ошол сотко келген адамдын чындыгын билүүгө, калп кайсыл жакта, чындык кайсыл жакта экенин териштирип, ошону билүү үчүн көптөгөн касиеттерге ээ болушуң керек да. Ошону менен бирге эле бир гана сотто гана адам өзүн эркин сезип, ошол кандай болгонун, мисалы ошол кылмышкер деп коелучу, айыпталуучу, ошол өзүнүн айыбын эмне себептен кылганын, мисалы кылмышын, өзүнүн ошол аракеттен эмне себептен ушундай кылмышка баргандыгын, ага эмне түрткү болгондугун, же болбосо ал кылбагандыгын, ал таза ак экендигин далилдөөгө сотто болгон шартта түзүп бериш керек да. Болгон шартта түзүп бериш керек. Анткени башка укук коргоо органдарына караганда, башка ошол органдарга караганда сот бул ошол адамга мүмкүнчүлүк берүүнүн очогу болуш керек. Нургүл Жакыповна, ошо сөзүңүздү улай эле да, сиздин тажрыйбаңызда сот болуп иштеп турган учурларда бир өкүм чыгаруу өтө кыйын болгон, өтө сизге ушул чечимди чыгарыш кыйын болгон учурлар кездештиби эле? Көп эле болгон. Мен өзүм биринчи инстанциялык сотто да иштедим. Ош шаардык сотунда. Андан кийин Ош облустук сотунда иштедим, апелляциялык инстанцияда. Андан кийин гана жогорку сотко келдим. Биринчи инстанциялык сотто иштеп жүргөндө кылмыш иштерин да карадым, жарандык иштерди да карадым, административдик иштерди дагы, ошол убакта арбитраждык сотторда жок болуп кетип, экономикалык иштерди да карадым. Оор чечим чыгарыш бул албетте ар бир эле деланын аркасында адамдын тагдыры турат. Ал кандай категорияда, кандай иш болбосун, бирок жанагы 9 толгону 10 ойлонуп, абдан мындай кылдаттык менен чечим чыгараарда сен бир нерсени эске алышың керек да. Бир акылдуу адам айткан экен. Бир жанагы күнөөсүз адамды соттоп койгондон 100 күнөөлүү адамды күнөөсүз деп таап коюу артыгыраак дегенчи. Бул мындай деп түшүнсө болот. Күнөөсүз адамды күнөөлүү деп таап коюу бул чоң кылмыш. Чоң кылмыш. Ошондуктан мен мисалы өзүм ошол кылмыш иштерин караганда аябай көп мындай переживать этем. Мисалы мен ошол эсимде калган иштерден бир жаш кыздар, жашы жетелик кыздардын иши болчу. Алар бир топ жаш кыздар мындай эме кылып өздөрү деле түшүнбөй эле
уурулук кылган. Ошолордун тагдыры кандай болот деп, келечеги кандай болот деп мен абдан мисалы жөнөкөй иштерди баштасам абдан мындай катуу мындай переживать эткем. Ушул 15-16дагы кыздардын тагдыры кийин кандай болуп калат депчи. Андан сырткары мен эсимде ушул Ош шаарында бир мектептин, мектептин атын айтпай эле коеюн, азыр деле эсимде. 11-класста окуп жаткан отличник окуучу кызды курбус эле байкабастыктан ошол партага башын бир коюп алып, ошол башына туура эмес эметип, тиги кыз өлүп калган. Талдуу жерге тийип, тиги кыз каза болуп калган да. 11-класста окуп аткан отличник кызчы. Ошолдун ишин карап атканда дагы ушунчалык кыйналгам да, эми карабайсызбы? 11-класста бүтүп аткан отличник кыз. Тиги кыз деле ойлогон эместир, ал деле ошол өлтүрүп алам деп ойлогон эместир. Оюндан от чыгат болуп, ошонун башын партага каттуу койгондо, жанагы аябай эме талуулуу жерине тийип калып, ошол партанын темири ошодон каза болуп калган да. Ошол процесс дагы эсимде. Анан жаш өтүп калган эсимде бир байкуш кемпир 63 64 экен. Ошол бирөөнүн ишин кылып, анан акысын бербей коюптур да. Эмгек акысын жана иштеген ишине акы төлөбөй койгон экен. Ал аял дагы байкуш ачууланып, үйүндө илинип турган килемин алып алыптыр да. Анан үстүнөн арыз жазып, ошого окшогон. Мисалы, ушундай бир энелердин тагдыры, өспүрүмдөрдүн тагдыры ушунчалык мени аябай көп ойлондурган. Анан албетте чоң мисалы 2005-жылы эсимде шайлоо иштерин карадым. Ошондо шайлоо иштерин караганда дагы эми мен аябай биздин республикада аты белгилүү адамдар, мисалы аты белгилүү адамдар ошо соттошкондо шайлоонун жыйынтыгына макул болбой, анда ошол райондук соттор карачу шайлоо иштерин. Азыр эми административдик соттор карап калбадыбы, анда ошол райондук соттор карачу. Мен шаарда иштеп атканда карап, ошол выездной кылып караганмын. Абдан көп адам чогулган экен ошол процесске. Выездной болуп барып, эч нерседен коркпой эле өзүм секретарым менен барып алыптырмын. Барсам бир абдан адам көп болчу. Мен ошол бир 2000ге жакын адам го дейм. Ат жаны деле бар, мындай деле бар, абдан көп. Эми жана шайлоо ишинде билесиз, ошол жылдары башталбады беле жана ызычуунун барычы. Анан мен барганда ошол сот келатат дешти. Бир клубка кирдим, эсимде абдан чаңы моомдай болгон клуб экен. Анан кирип баратып карасам, биздин айылдын кулундары деп ошол соттошуп аткан 2 адам тең ошол айылдан болушат экен да. Экөө тең бир айылдан. Экөө тең бир айылдан экен. Анан карап ошол нерсе эсимде калды да, анан кирип анан процессти баштадым. 1 саат 10 баштадым. Анан ызычуу биринин сөзүн бири укпайт, эки тарап тең жанагы кыйкырып атышат. Анан эки тарапта тең өкүлдөрүн суранып тынчтандырып, анан процессти баштап, анан ушул тарбиялык жагына көбүнчө ыктап, эки тарап эми бир айылдын эле тургундары эки тарап болуп согушуп кетсе, урушуп кетсе, ал кимге зыян, кимге пайда? Анан бул шайлоодо өтөт да. Алар деген бири-бири менен капташышат, бири-бирин бир айылда көчө жашооланат да. Анан ушул элдерди анан ушул ынтымакка чакырып, биримдүүлүккө чакырып, мындай бир арканды узун таштап бир келечекти ойлоосуна чакырып атып, аягында ушу түштөн кийин саат 3-4 эки тарапты жараштырып, ишти бүтүрүп, анан келгем. Эми айта берсем көп андай мисалдар. Нургүл Жакыповна, мынакей жогорку соттун төрайымы катары сиз көп иштебесеңиз дагы бирок кандай иштерди жасаганга жетиштиңиз? Мен жогорку сотко өзү 2018-жылы судья болуп, жогорку кеңеш тарабынан жогорку кеңештин макулдугу менен президенттин сунушунун негизинде шайланып келдим. Жогорку сотко 2018 келдим. 2020-жылы жогорку соттун төрагасынын орун басары болдум. Ал эми 2021-жылдын 22-апрелинде жогорку соттун төрайымы болуп шайландым. Эски мыйзам менен шайландым.
Албетте бул мезгилде жакшы иштерди жасадык десем мен жаңылышпайм. Ошол мен иштеген убакта мен кыска эле эстегеним эле айтайын. Себеби мен мындай суроолор берилет деп деле даярданган жокмун. Билесиз, сиз мага мындай суроо берилет деп айткан да жоксуз. Мен мисалы эсимде ошол эң биринчи ошол жергиликтүү соттордон баштадым. Бизде региондорго көбүрөөк көңүл буруудан баштадым. Анткени ошол региондордогу сотторго мотивация берип, ошолорго стимул берип, ошолордун дагы профессионалдуулугун өркүндөтүүдө, ошолор менен бир жогорку соттун карым катнашын тыгыз кылууда жакшы аракеттерди кылып, ар бир регионго барып келдим. Ошол 7 дубан, анын ичинен райондор, анын ичинен Бишкек шаары баарына барып, өз көзүм менен көрүп, алар менен таанышып, жакындан көйгөйлөрүн угуп, маселелерин угуп, алардын мындай бир үнүн угуп келдим да. Ошонун ичинде жаштар менен, ал мен соттор менен эле жолуккан жок. Ал жерде эң жөнөкөй кызматкерлер менен жолуктум. Ошол эле сот аткаруучулар менен көп жолугушууларды өткөрдүм. Анткени биздин соттун чечимдери көбүнчө аткарылуусу ошол сот аткаруучуларга байланыштуу болгондуктан, ошол аткаруу жагы абдан төмөндөп кеткендигине байланыштуу алар менен көп иштедим. Анан биздин өзүбүздүн жанагы высшая школа правосудия деп коет, мектебибиз бар. Ошолор менен дагы бир топ жолугушууларды өткөрүп, алдыга пландарды койдум. Региондордо ошол бардык соттордун маданиятын көтөрүүдө, алардын ушул эл менен иштешүүдө, элдин ишенимин кайтарууда, жергиликтүү бийлик органдары менен иштөөсүндө кандай иштеш керектигин мындай өзүм түшүндүрдүм. Анткени мен барган жерлерде, региондордо жергиликтүү бийликтин жетекчилери бүт катышып атты. Ош, Жалал Абад, Баткен, Талас, Көл баарында катышышты. Ошону менен бирге эле укук коргоо органдарынын жетекчилери, прокуратура, прокурорлор баары катышты. Анан ошол алар менен ошол кылмыштуулуктун алдын алуу, жана ошол жергиликтүү бийлик органдары менен кандай бир эл менен кандай иштеш керектигин, ошол айыл өкмөттөрүнө чейин соттордун чыгып барып, аларга семинарларды өткөрүп, мисалы ошол кылмыштуулук көп болуп жаткан региондордо кайсыл категориядагы кылмыштуулук көбөйүп атат, мисалы ошол эле хулигандык, жанагы 2019-жылы киргизилген кылмыш кодексинде хулигандык бир топ адамдар тарабынан болсо, ал 7 жылга чейин эркинен ажыратылат дегенде, көп балдар жанагы жаштыкка салып эле жанагы бири-бири менен мушташып алып, анан канчасынын үстүнөн иш козголуп атты. Ошол эле кыз ала качуу, ошол эле үй бүлөлүк зордук, зомбулук, мисалы да, ошол кайсыл жерде, кайсыл категориядагы иштер көбөйүп баратса, ошол темада соттордун барып, ошол айыл өкмөттөрдө жолугушууларды өткөрүп, жаштар менен сүйлөшүп, ошолорду түшүндүрүү иштерин жүргүзүүгө көбүрөөк көңүл бурдум. Жашылдандыруу иштерин көп көңүл бурдуруп, ошол региондордо соттор өздөрүнүн күчү менен, аппарат кызматкерлери менен бирге жашылдандыруу иштерин, көрктөндүрүү иштерин абдан жакшы өткөрүштү. Ушунчалык бир идея берсең сонун экен, өздөрү эле ошону алып кетишти, жашнакай болуп арчаларды эгип, гүлдөрдү эгип, актап, тазалап, эч жактан бюджеттен акча күтүп отурбай эле өздөрү көп иштерди бүтүрүп алышты да. Бул эң жакшы саамалык болду. Атайын конкурс уюштуруп, ар бир региондо биринчи, экинчи, үчүнчү место кылып мындай эме кылдым, көрсөтүп, атайын вымпелдерди даярдатып, ошолорду вручать эттик. Бул да бир стимул берди да. Андан кийин өзүбүздүн эме боюнча плановый пленумдарды өткөрдүм. Бир жылда 2 жолу пленум болду. Жыл жыйынтыгын чыгарып аттык, 6 айлык жыйынтыктарды чыгардык. Ошону менен бирге эле эң чоң саммит, мындайча айтканда, ШОСко кирген мамлекеттердин жогорку сотунун төрагаларынын 16-чы кеңешмесин биздин төрагалык астында, Кыргызстандын төрагалыгы астында эң абдан жогорку уюшкандыкта өткөрдүк. Биз тараптан ушул 5 доклад менен чыктык, өзүм дагы бир доклад менен чыктым. Бул абдан жогорку деңгээлде өттү. Ушунчалык бир мындай башка ушул мамлекеттин төрагалары абдан ыраазы болушту. Эл аралык байланыштарды чыңдоодо мен ушул август айынын аягында, сентябрда Турцияга барып келдим. Турция мамлекетине ушул 16 мамлекеттин жогорку сотунун төрагалары чакырылды. Ошол жерде өзүм симпозиумда чоң доклад менен чыгып, ушул түрк мамлекеттеринин уюмуна кирген
мамлекеттеринин жогорку соттун төрагаларынын дагы кеңешмесин уюштуруу жөнүндө сунуш менен кирип, мен сунушум кабыл алынды. Ошол эл аралык байланыштарды, эл аралык уюмдар менен иштөө жагындагы абдан жакшы колго алдык. Эң башкысы ачык айкындуулук жагын, ошол журналисттер менен ачык убагында маалыматты берүү жагын өзүм жеке көзөмөлүмдө болуп атты. Анткени ошол журналисттер менен бир топ жолугушууларды өткөрдүм. Өзүм ушул ноябрдын башында дагы 60тан ашуун ошол бейөкмөт уюмдарда иштеген, ошол эле мамлекеттик телеканалдарды, ошол эле блогер, эркин журналисттердин чогулттук. Мындай 60тан ашуун 70ке жакын журналистти чогултуп, алар менен ачык сүйлөштүм. Силерге эмне керек, эмнени бизден мисалы талап кыласыңар десем, ошол көбүнчө оперативдүүлүктү, маалыматты убагында берүүнү, аудио видео фиксация, ошол сыяктуу маселелерди койду. Алардын баардыгын ишке ашырылып келе жатканын, дагы да мындан кийин катуу менин көзөмөлүмдө боло тургандыгын айттым. Аудио видео фиксация демекчи, бизде бир топ залдарда, ошол жалган айтпасам, ушу 80 залда аудио видео фиксациясы полностью ошол кылмыш иштери боюнча орнотулган. Ал боюнча ошол тиешелүү тараптар өзүнүн өтүнүчү менен ошол дисктин алса болот да. Ошондой эле өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ушул 2021 жылы август айында, август-сентябрь айларында бир топ биздин жанагы мыйзамдар кабыл алынды. Анткени конституция өзгөрүлүп, жаңы конституциянын негизинде сот тутумуна байланыштуу болгон 5 мыйзам жаңы проектиси, мындайча айтканда, жаңы долбоору жогорку кеңеш тарабынан кабыл алынып, президент тарабынан кол коюлду. Ошол мыйзамдар кабыл алынып жатканда өзүм жогорку кеңеште баяндоочу катары жүрдүм. Анткени демилгечи президентибиз Садыр Нуркожоевич өзү болду. Ал эми мени как баяндоочу катары койгондуктан мен ошол мыйзамдарды ошол комитетте биринчи окууда, экинчи, үчүнчү окууда толугу менен өзүм баяндоочу катары депутаттардын суроолоруна жооп берип өзүм жүрдүм. Айтор мындай мисалы ОБС менен ШОСтун алкагында ошол Кытай эл республикасынын элчиси менен бир топ жолугушуулар болду. Укук булагы эл аралык уюму менен, Евросоюз менен ушундай биздин көп жолугушуулар болду. Ошондо дагы ошол сот адилеттүүлүгүн ишке ашырууда, биздин реформаларды ишке ашырууда болгон иш аракеттерибиз жөнүндө кеңири жолугушуулар болуп, ошол эле пресс-борборду ачуу. Биздин жогорку сотто пресс-борбор жок экен. Пресс-борборду ачуу жагындагы бир топ мындай алдыга жылдык десем жаңылышпайм. Мен ойлойм, азыр ошол иштер дагы жакшы темпте уланат деген ишеничтемин. Эмне үчүн ушунча алдыдагы коюлган пландарыңыз бар эле дагы төрайымдыктан кеттиңиз да? Эмне үчүн арыз жаздыңыз? Өз каалооңуз менен? Өз каалоом менен арыз жазып бердим. Аны мен өзүм официалдуу түрдө дагы жанагы массалык маалымат каражаттарынан чыкты. Анткени жаңы мыйзамдын негизинде, жаңы ошол конституциянын негизинде, мурун мисалы жогорку соттун төрайымы болобу, жергиликтүү соттун төрайымдары болобу, аны соттордун чогулушу шайлачу, соттордун жыйыны. Алар 3 жылга шайланчу соттун төрагалары. Ал эми жаңы мыйзамдын, жаңы конституциянын негизинде, жаңы мыйзамдарыбыздын негизинде жогорку соттун төрагасы жана анын орун басарлары президент тарабынан дайындалат 5 жылдык мөөнөткө, жогорку кеңештин макулдугу менен президент тарабынан дайындалат. Ошол жаңы мыйзамдын негизинде мен жанагы бир мындай эмеге түшсүн дегендей, бир жолго түшсүн деген негизде ошондой арызды жазып бердим. Анан жаңы конституциянын негизинде президент өзү чечет, ал кимге мындай, кимде судьялар кеңешинин сунушу негизинде президент жогорку кеңешке жөнөтөт. Жогорку кеңештин согласиясы негизинде, макулдугу негизинде президент дайындайт. Анан ал президентке бериле турган, мындайча айтканда, эрк
президенттин эрки. Биз ошол конституциялык соттун председатели, төрагасы жана мен ошол жаңы мыйзамдардын негизинде алмаштык. Азыркы учурда мен ошол жогорку соттун төрагасынын орун басары болуп президент тарабынан дайындалдым. Нургүл Жакыповна, дагы бир өтө маанилүү суроо. Сот тутумдарын, сот системасын негизи көп жылдардан бери реформалоо керек деп келишет да. Сиздин оюңузча, чындыгында эле бүгүнкү күндө Кыргызстандагы соттор адилеттүү иш алып барып, жана ошондой эле эч кимге баш ийбейби? Бул нерсеге мен мындай деп жооп берет элем да. Албетте биздин реформалардын баардыгын эле өзөгү ушул сот системасынын өз алдынчалуулугу, көз карандысыздыгы, деп эле ошого баарыбыз эле мына 30 жылдан бери эле эгемендүүлүктү колго алгандан бери эле ошого эле умтулуп келатабыз да. Эгемендүүлүк, өз алдынчалуулук депчи. Анан бул өз алдынчалуулук, эгемендүүлүк негизи мен ушул учурдан пайдаланып айтып кетким келет. Бул соттордун өзүнө көп байланыштуу нерсе болот да. Соттордун өзүнө байланыштуу көп нерсе. Мен эмне себептен айткым келет? Муну мисалы тигини же буну күнөөлөөдөн эмес, биринчи соттор өзүнө суроо бериш керек. Мен ошол мисалы өзүм өз алдынча көз карандысыз, өз эрким менен мыйзамдуу чечим чыгарышым керек депчи. Эгерде даже бир тараптан кандайдыр бир басым болгондо дагы сот конституциянын негизинде өз алдынча субъект. Судья эч кимге отчет бербейт. Отчет бербейт мыйзам боюнча. Эч ким андан отчет да ала албайт. Ал көз карандысыз субъект. Ошондой болгондон кийин конституциядагы укугун колдоно билиш керек да. Эгерде бир тараптан ушул мыйзамсыз бир нерсени жасоого бир басым болуп атса, ал жок деш керек. Жок. Мен жасай албайм. Мен мыйзам чегинде иштейм, иш алып барам. Мени мыйзам гана сактап калат деп өзүнө көп нерсе байланыштуу болот. А эгерде кандайдыр бир бирөөдөн коркуп, бир кандайдыр бир басымдан коркуп эмете берсе, ал сот боло албайт. Андай сот адамдын тагдырын чече албайт. Ошондуктан эгерде адилетсиз бир нерсени жасоого бирөө түртүп жаткан болсо, ал жок деп айтыш керек. Кыргыз Республикасынын жогорку сотунун төрайымы катары тарыхта кантип жазылып сакталып калдыңыз деп ойлойсуз? Жана кантип сакталып калууга аракет кылдыңыз? Эми кыргызда жакшы сөз бар. Кыргыздын философиясы өзү укмушта. Бир макалдардан эле адамды ушунчалык тарбиялап коет да. Бир эле макалдын мазмунун мындай жиликтеп, иликтеп, мындай тештирип келсек, чоң бир нерсе да. Мына мисалы биз Кытай философиясы, немец философиясы деп суктанабызбы? Бирок кыргыздын философиясы укмушта. Калк айтса калп айтпайт деген жөнөкөй эле нерсе бар да. Мага эл баа берип атса, мен бактылуумун. Мен өзүмдү бактылуу сезем. Анткени эң биринчи сага бааны эл бериш керек. Биздин элден айланса болот. Биздин эл, мен ошону дагы да кайталайм да, кээрлер капа боло берет го. Эл билип билбей сүйлөй берет, эл тияка бияка бура берет депчи. Жок. Мен ушунчалык кээде жанагы элге жага турган толук жагам деп иштей турган ишти иштебесем дагы, бирок элден айлансам болот. Менин элимдей улутман, менин элимдей акылдуу, менин элимдей маданияттуу эл жок көз. Мен аны уялбай, любой кайсыл мамлекетке барбайын, мен кыргызмын деп сыймыктануу менен айтам. Кыргыздын потенциалы күчтүү да. Анан ошону мындай тартып, ошону мындай туура нукка буруу бизге окшогон жетекчилерге байланыштуу болот да. Анан албетте могул сиз айткан нерсени мен өзүм моундай из калтырдым, моундай ат калтырдым, мен кыйынмын дегенден алысмын. Өзүңдү эр ойлосоң, бирөөнү шер ойло дейт.
балким менден да кыйын бирөө бардыр. Бирок жакшыдан бак калат, жамандан жүрөктө так калат дейт. Жакшы адамдан бир бак калат экен. Бак деген бир нерсени созидать этесиң да, бир нерсени мындай жаратасың. Жамандан жүрөктө так калат деген ал бар нерсени жок кылып жибериши мүмкүн да. Анан ошондуктан мындай жаратмандуулук кыла бериш керек. Күнүгө ошол бир жакшы бир нерсени жасай бериш керек. Ошондо эл сени эч качан калтырбайт. Эл өзү эле сени колдоп алат, эл өзү эле сени көтөрүп алат. Ошондуктан мен ошол элдин баасы мен үчүн эң башкысы болот. Мен тарыхта ошол адилеттүү эң башкысы, адамгерчиликтүү, жөнөкөй, төрайым катары, калганга өзүм туубаса табиятым ошого мени үндөдү. Ошондой болуп калам го элдин эсинде. Ошо аракет кылып сиз да ошондой иштегенге аракет кылдыңыз. Ойлоймун. Рахмат. Ийгилик сизге. Чоң рахмат.